Ажеке, қандай жақсы па, жақсы ғой, бұла шығарттыншы па? Жақсы Аллаға шүкір. Бұл жақта аш ұтасыздар ажау, Саламат қыздар қандайсыңар? Аяқ қандай, жақсы па? Азы 1 минут ежен, 1 минут. Ой, қарап қойын, азы қайтам. Саламат па жеке, қандайсыз? Yok, kelbideni. Все болды, түшіндім. Ежем, не болды айтыңыз? Все болды. Қыз бойынша біз өз қызмет қаламыз. Амин. Аллаху акбар. Так. Biz turgan көчө Өзбек көчөсү деп аталат. Ал эми бул көчө түз келип эле бул жердеги турак үйгө туш келип токтоп калган. Анткени бул жерде Сайдаматов Икрам аттуу жаран турак үй куруп бул жерди тосуп алган. Андыктан жолду ачуу максатында башкы планга ылайык бул жерге архитектура келип түшүндүрмө жүргүзүп, көчөнү ачып коюу тапшырмасын берип, өзүңүздөр көрүп тургандай курулуштар бүт бузулуп алынып, жол ачылып жатат. Бирок эртең-мененки таңкы рейдти кыдыруу учурунда Ош шаар мэри Жеңишбек Шермаматович бул жерге келип, жолду ачуу иштери менен таанышкан учурда үйдүн ээси Сайдаматов Икрам жалпы 14 жаран бул үйдө жашай тургандыгын айтып, бул үйлөрү бузулгандан кийин жашоого мүмкүнчүлүгү бир аз шарттары жакшы болбой калгандыгын айтып, бул жерде кызы 4 баласы менен жалгыз бой жашап жаткандыктан азыр барарга жери жоктугун айтып, жардам сурап кайрылган. Шаар мэри абалды туура түшүнүү менен аталган жарандын өтүнүчүн канааттандырып, кызын 4 баласы менен мэрия тарабынан берген батирге бүгүн көчүрүлүп чыгарылып кетти. Yarım saatte kızınız üylü oldu. Gördünüz. Allah'a şükür. Allah gibi yerden şükür. Kaç kızını aldınız? Mana oldik, rahmat. Allah razı bo'lsin hammasidan mana. Cükleri de alıp geldiniz. Yutlarni mana olib keldik mana. Xudo xolasa endi mana qizimni hozir ko'chirib qo'yamiz endi. Hammasiga Alloh rahmat. Hammasiga duo qilamiz endi. Yürüngler, video görelim. Yürüngüzler. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mına uşul uyu sizderdiki. Bugün ertemeten mer Жеңишбек Шерматович убадалап, мына көчөрөм, жолдо калдырбайм, көчөдө калбайт, кызыңыз 4 баласы менен келет деп, мына айткан үй ушул. Кана жүрүңүздөрчү, залга кириңиздер. Мына ушул үй сиздерге 2 бөлмөлүү үй. Бул жер чоң зал, дагы 1 бөлмө, андан кийин кухня бар. Бүт шарттары менен ичинде газ плитасы бар, Бул жакта Сулайман тоо сонун. Мына ушу балдардын рызкысы. Amin Allah'ım. Şu prezidentimizge, Sadır Japarovga, yana Tashiyevga, Cengiz To'xtaboyevga rahmatlar tilaymiz hammasiga. İşlariga rivoj bersin Allohim. Ko'p qatorda qilsin hammasini ularni. Bizga o'xshaganlarni qo'llasin Allohim. Ularning ham ishlariga rivoj, baraka bersin Alloh. Elni ichida duolarni olib, ko'p qatorda bo'lsin Alloh ularni. Amin Alloh. Yetimlarimni qo'llagan uchun Alloh rozi bo'lsin. Yetimlarimni otasi ro'zani kunida chiqib qo'ydi. Mana shu yurtimiz hamisha tinch bo'lsin. Xursandchilikda bundan ham go'zal nimalarga yetishsin. Bundan ham endi Alloh nimaniki xayrli bo'lsin. Barchamiz nima qilsin? Sadir Japarovga ham qancha bir Cengiz To'xtaboyevga ham haligi so'zini ustidan chiqdi. Men sizni joylayman dedi. Rahmat. Жоқ, ханым келмегенди. Жаңы батирлүү болуп калам деп түшүмө да кирбеген. Мен атамдын үйүндө жашачумун. Балдарым менен жашаган үй бузула турган үйлөрдүн катарына кирип калыптыр. Мэрибиз жашоо шартыбыз менен таанышып чыккан соң үй берүүнү убадалап 2 сааттын ичинде батирге көчүрүп киргизишти. Жаңы 2 бөлмөлүү батирде бардык шарт газ плитасынан бери бар экен. Мэр Жеңишбек Токторбаев өтө март киши экен. Жеңишбек Токторбаевге, президент Садыр Жапаровга, Камчыбек Ташиевге баарына ыраазычылык билдирем. Alloh rozi bo'lsin.